Ардактуу Сарыкол жерим бар, абердүүн ойгут элим бар, биздин ойгут эл журтта кара эгинден күрүч көп, калайынан күмүш көп, боз коёндон түлкү көп, босого жайган мүлкү көп. Бул ырсаптары кылым бою айтылып келген Көрөңгөлүү Айкөл Манас эпосунда жаңырат. Бул сыяктуу ырсаптарды Сагынбай Орозбаковдун жана Саякбай Каралаевдин варианттарынын көптөгөн жеринен кезиктирүүгө болот. Сарыкол тарыхы кечече бүгүн жаралган жок. Ал кылымдар бою кыргыздар жердеп келген касиеттүү жер. Кылым карыткан Сарыкол кыргыздары тээ бизден доордун экинчи кылымына чейин эле азыркы Памир жеринде жашап келгендиги таш бетинде түшкөн петроглифтерден маалым болгон. Бул бийик жерди жердеп келген көчмөн эл 1922 жылга чейин өздөрүнө кан көтөрүп, 50 башы, 1000 башы шайлашып, бир тараптуу өнүгүүгө далават кылып келишсе, 1924 жылдан соң Орус СССР-нын курамына өткөн. Кандай шартта, кандай кырдаалда жашабасын, улуттук урп-адатты, каада салтты, маданиятты жана тилин бекем сактап келүүдө. Кыргыздын энциклопедиясы болгон Манас эпосунда азыркы Памир түпкү аталышы Сарыкол деп аталган жер кыргыздарга таандык экени кеңири берилет. 1892-1895 жылдары Сарыкол Памир кыргыздарынын жерин Улуу Британия, Кытай империясы жана Орус падышачылыгы үчкө бөлүп алышкан. Азыркы Мургап району 1925 жылга чейин Ош уездине карап, кийин азыркы Тажикстан республикасынын курамына кирген. Дүйнөнүн чокусу деп аталган бул өрөөн аянты боюнча 38442 чарчы метрди түзөт, 7134 метр бийиктикте турат. Азыркы Мургап районунда жашаган кыргыздар 82%ды түзөт. Памир шарты оор аймак болгондуктан жергиликтүү тургундар кой, топоз, төө сыяктуу мал жандыктар менен күн кечирип келүүдө. Мургапты кыргыздар мергенчилердин оюну болгон орду оюнуна өзгөчө көңүл буруп, суу болуп ойноп келет. Бүгүнкү глобалдашуу доорунда мургаптык жаштар эмгек миграциядан четте калган жок. Алар кайсыл жерде болбосун өздөрүнүн Сарыколдук экенине сыймыктанып келишет. Бул шарты катаал аймак ар бир мургаптын тургуну үчүн ыйык. Памир кыргыздары өздөрүнүн этно-маданий көргөзмөлөрүн байма-бай уюштуруп келүүдө. Мындай иш-чараларда жаштарга улуттук каада салтты үйрөтүү жана башка элдерге өз маданиятын даңазалоо мыкты жолго салынган.